Саламатсызбы, Саткын Аманович? Саламатчылык. Мени таанып атасызбы? Мен Бакыт. 4 жыл мурун операция жасагансыз. Эсиңиздеби? Бакыт. Бакыт. Эсимде. Кел отур. Рахмат, Саткын Аманович. Сен мени жөн эле Саткын байке эле дечи. Саткын байке. Иштериңиз кандай, Саткын байке? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен сизге тоскоол болгон жокмунбу? Жок, эмнеге тоскоол болмок элең? Бардыгы жайында. А сен өзүң эмне менен алек болуп атасың азыр? Мен азыр чыгармачылык менен алекмин. Жакында эле бир китебимдин бет ачары болду. Азаматсың. Рахмат, Саткын байке. Бир нерсе кылып сизге жеткизип берем. Автограф мененби? Ооба, албетте, автографы менен да. Рахмат уулум. Азыр болсо кайсы жанрда аракет кылып атасың? Азыр драма, трагедия, комедия, кээде өр түрүндө жазам. Негизи жаштарга пайдасы тийсе болду. Мунуң жакшы экен, балам. Менде өз башыман өткөн бир окуя бар. Сен ушуну бир жакшы бир аңгеме кылып жазып бере аласыңбы? Макул, албетте, эмнеге болбосун. Биз мындай окуяларды карышкыр олжосун издегендей эле издейбиз да. Түшүнөм. Анда эмесе мындай. Мен учурунда акчаны абдан жакшы көрчүмүн. Больницада иштеп жүргөндө операцияны акчасыз кылчу эмесмин. Ар бир операцияга $300 алчумун. Мага өкмөт айлык төлөп берчү, бирок мен өзүмдүн ачкөздүгүмөн оорукчандардын жакындарынан акча алып койчумун. Дадам. Саткын Аманович, абалы оор пациент түштү. Абалы өтө эле начар. Жакындары бар бекен? Ооба, атасы бар экен. Макул анда. Мен азыр чыгам. Салам алейкум. Саткын байке сизби? Ооба. Саткын байке, сизден сураныч. Баламы куткарып калыңызчы. Куткарам. Бирок сиз мага эмне кылып бере аласыз? Айтыңыз, эмне кылышым керек? Сиз сөздүн маанисин түшүнчүдөй эмессиз го. Канча төлөп бере аласыз? Сиз эмне акчага кыласызбы? Балаңыздын өмүрү керекпи же акчабы? Канча бериш керек? 500. 500? 500. Макул байке. Сизден сураныч, баламды аман алып калыңызчы. Таап берем. Макул сүйлөштүк. Geldiniz. Geldik. Çarçağandırsın. Ayıppa. Tamak değer bolup kaldı.
Урнат не? Бүгін үйдебі? Құдай жалғап бүгін үйде. Ал не болып жатады? Бірінші бар. Ата келдіңіз бе? Отыра бер. Bu senin ne? Dağlı maşinengde жасап алып жатасың. Ооба, кечээ күнү машинеге турбина кылдырдым. Эми спойлер тагып титан дискаларды да тагыш керек. Spoiler? Spoilerіңді мен түсіне алдым. Biz hazır çay içelim деп атабыз. Жүрбейсің бе? Жок, силер иче бергиле, мен сырттан тамактанып келдим. Мен дагы иштешим керек. Мақұл, іштейік. Қолың эмне болду? Ти макетти кыркып атып кесип алдым. Обработка кылдың ба? Ооба. Жарайт. İşlerin қандай деги? Ооба, жакшы. Бүгүн 3 операция болду. Абдан оор операция. Анан жакшыбы? Ооба. Алар да ыраазы, мен да ыраазы болдум. Атасы, Ал, угуп жатам. жанагы айылдагы Бектемир эсиңдеби? Жана темир устабы? Ошол. Бүгүн телефон чалды. Эмне дейт? Агайга чалсам бошобойт окшойт. Алган жок, анан сизге чалып атам дейт. Мен операция киргенде телефон чалгандыр да. Апам ооруп атат. Райондогу ооруканага алып барсак, алар Бишкекке алып барып операция кылдырышыңыз керек дешти дейт. Түшүнүктүү. Мага эмне чалат апасы оорусу? Кызыксың. Ай, сен айылдашы болсоң, сага чалбаганда кимге чалмак эле? Анда апасын алып келип бекер операция кылгырсы бар да. Эми бекер эмеспи. Муктаж болуп аткандан кийин жардам берип кое бери да. Бирөөнүн муктаждыгын чечкен адамдын муктаждыгын Кудай өзү чечип берет деген сөз бар эмеспи? Бүгүн болбосо эртең дегендей. Жок, мен деген реалистмин. Мага азыркы учур чактагы нерсе керек. Эртеңки күндөгү нерсе ал жок нерсе болгондуктан ал мага керек жок. Абышка, бүгүнкү күн деле өтүп кетет. Андыктан бул жок нерсе. Эртеңкини ойлоп жашашыбыз керек да. Сен философ болуп калгансың го, Эми мусапыр менен оорулуунун батасы тиет деген сөз бар го. Колуңдан келип турганда жакшылыгыңды аябай жардам берип кое бербейсиңби? Эми болду эми. Бектемир канча акча бере алат экен? Сен ошону такта, а мен аны өзү менен сүйлөшөм. Жарайт? Оппозиция за деньги. Качан амал алабыз? Урматы не кылат? Жатты го? Мен анда барып карап келейин. Урматты карап, билесиңби? Жаш кезим эске түштү. Мен анын жашында гитарага абдан кызыкчумун, билесиңби? Айылдын аркы четине угулуп турчу сен ырдаганы. Ким болуп кетти?
Алло? Саламатсызбы, Саткын Аманович? Саламатчылык. Ооруканага дагы бир жаш Барыңыз жигитти сага. алып келишти. Жол кырсыгына учураптыр. А. Абалы өтө оор. Көп кан жоготкон. Ага, ооруну басаңдатчу дарыны салдыңарбы? Ооба. Жакындары жок бекен? Жок, эч кимиси жок азырынча. Макул, карап тургула. Жакындары келгенде мага дароо телефон чалгыла. Макул. Жакындарың бүтпөй эле бара бербейсиңби? Азыр 11:30 болду. Мага ушунча керекпи? Жакындар келсин, такташалы, сүйлөшөлү. Анан барам да. Алло. Саткын Аманович, жанагы жаш жигиттин абалы өтө оорлошуп баратат. Ай, телефонун карагыла. Ата энесинин номери бар чыгар. Байланышкыла. Анан мага чалгыла. Телефону жанында жок экен, таба албадык. Мен аны кайдан таап берейин? Издегиле. Ай. Барып кабар албайсың. Медайымдар жөн жерден эле ызы чуукла беришет. Айрыкча жаңы келген неме. Мен мындай кырсыктарды далай көрбөдүм да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кечеги жигиттин жакындары табылдыбы? Жок, тилекке каршы таба алган жокпуз. Акыбалы кандай? Көп кан кеткен. Белинен сызык кеткен. Өзүңүз барып көрсөңүз. Сиз бошсаң да. Урмат, тур. Тура ғой, күн түш болду. Урматик. Алло. Алло, Саткын. Ай, Урмат үйдө жок. Эмне? Өзүнүн ордуна түшүктөрдү уруп, эчак эле кетип калган окшойт. Ти макетти кыркып аттым, кесип алдым. Саткын. Ай, эмне болду? Ай, эмне болду? Эмне болду?
саламатсызбы? Саламатчылык. Таанышып кой. Бул жеңең, а бул уулум Урмат. Өзүң кылган иш өз башыңа муш деген кеп бар го. Дүнөө жасап, арам акча таап, жазасыз калам деп ойлобош керек экен. Өкүнгөнүм өз айымдын азабы баламдын башымдан көрү. Өз башы менен тартсам болмок экен. Bir жагынан баламдын жамандыгын көрүү бул Кудайдын жазасы экен. Бирок аман калганына шүкүр. Сен ушуларды жакшы аңгеме кылып жаз. Башкаларга да сабак болсун.